Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков өткөргөн маалымат жыйын башталары менен алгачкы 10 мүнөт төрага жогорку соттун пленумунда сот тармагындагы артыкчылыктар менен кемчиликтер айтылганына токтолду. Анда соттордун мыйзамсыз аракеттери коомчулуктун ишенимин төмөндөткөндүктөн ал кемчиликтердин үстүндө иш алып барылып жатканын билдирди. Ал эми суроо жооп маалында журналисттерди соттордун көз карандысыздыгы кызыктырды. Анткени сот тармагында реформа жүргүзүлүп жатат дегени менен коомчулукта буга ынанарлык пикир айтыла элек. Ушул карапайым эл арасында же болбосо коомчулук тарабынан ар кандай сөздөр айтылып атат. Ушу соттор көз карандысызга жете элек депчи. Мен деле ага кошулат элем. Ал кошулган себебим соттор көз карандысыздыкка толук жетти деп, мына сот реформасынын жыйынтыгы менен анан айтсак туура болот го деген ойдомун. Азырынча биз ошол соттун көз карандысыздыгына жетиш үчүн жанагы коомчулук тарабынан, мамлекет тарабынан талап кылынган соттук реформаны алдыга жүргүзүштүн аракетин кылып жатабыз. Судьялар чечим кабыл алганда коррупциялык аракеттерге барбаш үчүн реформанын алгачкы кадамы соттордун эмгек акысын жогорулатуудан башталган. Соттор адилеттүү чечим кабыл алыш үчүн экинчи кадамда аларды ротациялоо болсо, үчүнчү баскычта соттордун ишинин сапатын алдыга жылдыруу менен элдин ишенимин жаратууга багытталгандыктан буга убакыт керектигин белгиледи. Бирок көрүлүп жаткан аракеттер сот тармагында коррупцияны дароо ооздуктады дегенге болбойт. Буга 8 судьянын соттор кеңеши тарабынан ээлеген кызматынан бошотулганы мисал. Мындан улам соттордун арасында жемкорлукка каршы күрөш уланууда. Бул факты ошол соттор жана 8 киши ал өз каалоолору менен кеткен эмес. Алардын көпчүлүгүн ушул соттор кеңеш тарабынан кетти буларчы. Соттор кеңеш тарабынан кетти. Анан алар экинчи кайра сот болуп келиши өтө кыйын болбой калат. Ал эми алар ошол жумуштан мыйзамсыз негизсиз чечимдер менен кеткен болсо, алардын ошол чечимдерине баа берүү, уголовный тартипте, мисалы жазгыч тартипте баа берүү бул укук коргоо органдарынын милдети болуп саналат да. А эгерде ал жактан дагы уголовный кылмыш иши козголуп, анан соттолуп кетишсечи, анда алар албетте однозначно бир тараптуу же келе алышпайт сотторго. Ошондой эле жыйындын жүрүшүндө Ош облусундагы Кара Суу базарына байланыштуу иш жогорку сотто каралып, анда доо арыз менен сотко кайрылуу мөөнөтү калыбына келтирилгени белгилүү болду. Анткени УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев 27 январда Ош облусунун эли менен жолукканда Кара Суу базары мамлекетке өтөөрүн айткан. Базарда соода борборлор түзүлүп, кызыл китеби барларга керектүү жерлер берилерин билдирген. Мындан көп өтпөй базардагы соодагерлер тарабынан менчикке байланыштуу маселе көтөрүлгөн. Административдик тартипте, анан граждандык тартипте иштер каралат. Бизде административдик тартипте токтомдор боюнча гана сотко доо арыз менен кайрылуу мөөнөтүн калыбына келтирүү маселеси гана каралды. Мазмуну боюнча карала элек. Ал мазмуну боюнча 4 мартта каралат. Ушул тапта өлкөнүн аймагындагы 380 сот аткаруучуда 53.548 алимент өндүрүү документи бар. Эгер соттун чечими аткарылбаса, укук коргоо органдары сот аткаруучунун сунушунун негизинде алимент төлөөгөн жаранды кылмыш жаза жоопкерчилигине тартат. Маалымат жыйындын жүрүшүндө эми алимент төлөбөгөндөрдүн баш коргоо чарасын өзгөртүп, 15 сутка камоо сунушталып жатканы белгилүү болду. 112.000 жарандык иш каралган. Ошонун ичинен 92.000 доо арыздар каралган, 20.000 соттук материал каралган. Ошонун ичинде алимент иштери бар. Алимент иштери боюнча айтсак 10%дан жогору, тактап айтсак 10.000ден ашык алимент боюнча иштер каралган. Ушул тапта бийлик тарабынан Камчы Көлбаев, Райымбек Матраимовго байланышы барлардан тазалануу аракети жүрүүдө. Маалымат жыйында бул күрөш соттордун арасында да жүрүп жатканы айтылды. Акылай Маратова, Эрлан Кыдырбеков, Нью ТВ.